Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана анын орун басарлары мамлекеттик ишмер Исхак Разаковдун Бишкектеги эстелигине гүл койду. Жапаров Исхак Разаков Кыргызстандын социалдык, экономикалык жана маданий гуманитардык өнүгүүсүнө зор салым кошкон белгилүү инсандардын катарына кирерин белгиледи. Исхак Разаков өз өлкөсүнө жана элине ак ниет жана берилүү менен кызмат өтөөнүн жаркын үлгүсү боло алат. Анын ысымы өлкөнүн тарых барактарында сакталат деген Акылбек Жапаров. Эске салсак, Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгынын алкагында мамлекеттик жана коомдук ишмер Исхак Разаковдун 110 жылдыгы белгиленүүдө. Ал 1950 жылы 1961 жылдары Кыргыз СССРнин Коммунистик партиясынын биринчи катчысы кызматын аркалаган. Үйлөнүү тоюнда куралдан асманга ок чыгарган видеодогу бала кармалды. Бул туурасында Чүй облустук милициядан билдирди. Маалыматка караганда, Ысык Ата районунун Буденовка айылынын 22 жаштагы тургуну бир тууганынын үйлөнүү тоюнда куралдан асманга ок чыгарганы аныкталган. Аны видеого достору тартып алып, соц тармактарга жүктөшкөн. Ушул тапта милиция тергөө иштерин жүргүзүп жатат. Ага калктуу жайларда ок чыгаруу беренеси менен кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине каттаган. Санкт-Петербургда Кыргызстандын жарандарынын катышуусунда массалык мушташ болду. Бул тууралуу орусиялык басылмалар укук коргоо органдарындагы булактарга таянуу менен жазып чыгышты. Журналисттердин айтымында, окуя эртең менен саат 9 чамасында Южный шоссесинде болгон. Окуя болгон жерге келген милиция кызматкерлери мурда соттолбогон Кыргызстандын 19, 25 жана 31 жаштагы 3 жаранын кармап, милицияга алып кетишкен. Окуянын бардык жагдайлары такталууда. Митинг. Органдарын алмаштырган жарандарга зарыл болгон таблеткалар келбей калган. Бүгүн 25 октябрь. Ушул учурда органдарын алмаштырган 30га чукул бейтап саламаттыкты сактоо министрлигинин алдына митингге чыгышты. Алар трансплантацияланган органдардын иштешин колдогон таблеткалар май айынан бери Кыргызстанга алынып келинбей жатканына нааразы болууда. Дарылар Туркия жана Европадан алынып келчү. Бирок азыр Орусиядан алып келүү боюнча келишим түзөбүз деп жатышат. Биз Орусия өндүргөн дарыларды алгыбыз келбейт. Анткени анын терс таасири көп жана биздин алмаштырылган органдарга терс таасирин тийгизет. Бул жерде биздин укугубуз бузулуп жатат, деди бейтаптардын бири. Учурда бейтаптарды министрдин орун басары Жалалидин Рахматуллаев кабыл алууда. Министрлик тендер улам жылып отуруп, дары алып келүү кечеңдеп жатканын белгиледи. Өлкөдө трансплантация ишке ашпагандыктан бейтаптар 30-40 миң доллар топтоп, чет өлкөлөргө барып, операция жасатууга мажбур болушат. Автоунаада сүйрөлгөн аял. Бишкек шаарында мурунку жубайын автоунаанын алдыңкы бөлүгү менен сүйрөгөн киши андан баласын күч менен тартып алган. Окуя 15 октябрда саат 15:00 чамасында Алтымышев көчөсүндө болгонун шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы бүгүн 25 октябрда билдирди. Жарандын билдирген маалыматы боюнча, мурунку күйөөсү андан баласын күч менен тартып алып, автоунаасына отургузуп кеткен. Аларды токтотууга аракет кылган аял автоунаанын алдын торогон. Мурунку күйөөсү унааны токтоткон эмес. Ал эми рулдагы кишинин айтымында, ошол күнү жубайы менен жолугуп, уулуна кийим сатып берүү үчүн соода борборуна барышкан. Ал жактан экөөнүн ортосунда уруш чыгып, уулун убактылуу жанына алып кеткен. Кайра 3 сааттан кийин уулун апасына кайтарып бергенин билдирди. Бул факт бейбашчылык менен катталды. Бишкек шаарындагы Ташрабат соода түйүнүнөн күйөөсү элдин көзүнчө аялын сабады. Бул туурасында репортер KG'ге окурмандар видео жөнөттү. Соода тармагында эс алып жүргөнбүз. Бир убакта орто жаштагы киши аялын сабап кирди. Ал жараяндарды толугу менен видеого тартып калууга үлгүрбөй калдык. Милиция чакырабыз десек, коркуп алаңдап калды деп үшкүрүндү. Садыр Жапаров Өзбекстандын президентин жеңиши менен куттуктады. Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн 25 октябрда Өзбекстан президенти Шавкат
Мирзоев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Телефондук сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Садыр Жапаров Шавкат Мирзоевди 24 октябрда өткөн президенттик шайлоодогу ишенимдүү жеңиш менен куттуктап, бекемден соолук, жооптуу мамлекеттик ишмердүүлүгүнө мындан аркы ийгиликтерди каалады. Президенттик аппараттын маалымат кызматынан белгилешкендей, Садыр Жапаров өзбек элине тынчтык, бакубаттуулук жана гүлдөп өнүгүү каалады. Империя пицца кафесинин бардык филиалдары эпидемиологиялык изилдөө үчүн убактылуу жабылды. Бул тууралуу Спутник агенттигине Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун бөлүм башчысы Махамат Мурзашев билдирди. Анын айтымында иликтөөгө кеминде 1 жума убакыт керек. Биз алынган анализдин баарын лабораторияга жөнөттүк. Жыйынтыгы 3-4 күндө чыгат деп күтүп жатабыз. Бардык кафелер анализ тапшырат. Уулануунун себебин жана ким күнөөлүү экенин аныктоо үчүн кеминде 1 жума убакыт кетет, деди Мурзашев. Эске сала кетсек, кечээ Империя пицца кафесинин тамагына ууланып 12 адам темир жол ооруканасынын жугуштуу илдеттер бөлүмүнө түшкөн. Анын 3-өө жаш бала болчу. Бейтаптар ооруканага 23-24 октябрь күндөрү келе баштаган. Бүгүн эртең мененки маалымат боюнча ууланып ооруканага кайрылгандардын саны 85-ке жетти. Бир киши стационарда дарыланууда. Мага теңелөөнүн кереги жок деген Орозайым Нарматова президентке жооп кайтарды. 23 октябрда президент Садыр Жапаров маалымат жыйын өткөрүп, журналисттердин суроолоруна жооп берген эле. Суроолордун арасында Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Орозайым Нарматовага байланышкан да суроо берилген. Президент анын кармалганын кеч билгенин, чүкөдөй кызга теңелбээрин айткан. Ал эми Орозайым Нарматова Фейсбуктагы баракчасы аркылуу президентке жооп кайтарды. Мен тууралуу берилген суроолорго да жооп берип өтүптүрсүз. Мен эч кимге жамандык каалабайм. Мага ошол учурда болгон моралдык соккуну, ошол убакыттагы кемсинтүүнү, мага болгон урматсыздыкты өзүмдүн гана ичимде жутуп, ичимде гана сактап келдим эле. Анткени адамга жашоодогу эң катуу сокку бул жакыныңды жоготуу экен. Бир бооруңду жоготуудан өткөн азап жок экен. Москвадан бир боорумдун табытын алып баруу дүйнөңдөн кулаган экен. Менин номурумду, соц тармактагы баракчамды билишет. Садыр Жапаров менин жардам берип жүргөнүмдү айтып жатат. Садыр Нуркожеевич, биз сизге жардам берген эмеспиз. Биз сиздин артыңыздан куугунтук көргөнбүз. Ошол раматылык бир тууган акем сизге кызмат кылып жүргөн. Үйүнө чайга чакырган, чайын ичип тозун жегенсиз. Биз да сиздин үйгө барып конок болгон учурлар болгон. Сизди түрмөдөн чыгып калсын деп кандай аракеттерди кылганыбызды бир да жолу милдет кылып айткан эмесмин. Анткени мунун баарын мамлекет эл үчүн деп эсептейт элек. Менин телефонума чалып деле тергөөгө чакырса болмок, деди ал. Баткендеги элдик кошун түндө Тажикстандан Алматы ашып келе жаткан адамды кармашты. Кече 24 октябрда түнкү саат 22:00 чамасында Баткен районунун Актатыр айылында элдик кошун тарабынан аткезчилик жол менен Алматы ашып келе жаткан айдоочу кармалды. Элдик кошундун өкүлдөрүнүн айтымында Тажикстандын Кожо Алуу айылы тарабынан чыккан оор жүк ташуучу унаа Үчтөбө айылы аркылуу чыгып, Актатыр айылына келгенде кармалган. Унаа Тажикстанга таандык экени аныкталды. Бирок ага Honda Fit үлгүсүндөгү унаанын жасалма кыргыз номери тагылган. Учурда жүк Актатыр айылында кармалып турат. Нарында мэрдин шайланышы. БШК жыйынтыкты жокко чыгарды. Жетекчини президент тайындайт. БШК Нарын шаарынын мэрин шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. Бул тууралуу журналисттерге шаардык кеңештин спикери Автандил Молдосалиев билдирди. Мэрди шайлоону борбордук шайлоо комиссиясы өткөрөт. Шайлоо алдында жаңы мыйзамга кол коюлгандыктан эмне болот деп сурадык. Бизге шайлоо болот деп айтышкан. Анткени алар мурда эле пландаштырылган. Ашкы шайлоо өткөрдү, деди ал. 22 октябрда Нарын шаардык кеңешинин 7-сессиясында Нарын шаарынын мэрин шайлоо каралган. Сессияга 31 депутат катышып, жабык добуш берүүнүн жыйынтыгы менен Арслан Сталбек уулу 16, ал эми Эмилбек Чымылдаковго 14 депутат өз добушун беришкен. Ал эми буга чейин бир күн мурда Садыр Жапаров аким менен мэрлерди эми президент дайындай турган мыйзамга кол койгон.
Англияда жашаган кыргызстандык балбан Мирлан Кенжебаев эркин күрөш боюнча Англиянын ички биринчилигинде таймашып чемпион болду. Бул тууралуу Кыргызстандын күрөш федерациясынын маалымат кызматы билдирип, спортчунун беттештеринин видеосун чыгарды. Мелдеш 23 октябрда Улуу Британиянын Манчестер шаарында өткөн кыргыз балбаны 86 кг салмакта ат салышкан. Спортчу дээрлик бардык атаңдаштарын таза артыкчылык менен уткан. Мирлан Кенжебаев Ысык Көл облусунун тургуну, республикалык олимпиадалык резервдер окуу жайын бүтүргөн.